Сооротуучу Кудай. 29 январь. Мени досторум калтырып кетсе, же мени мен каалагандай баалабай коюшту деп баштасак, так ушул жерден чоң көйгөй башталат. Бирок бул жерде эң биринчи көйгөй бизди таштап кеткенде же баалабай койгондо эмес. Көйгөй биз баалуулуктарды туура эмес коюп алгандыгыбызда. Элестетип көрсөңөр, макул, мени баалабай коюшту, мага көңүл бурбай коюшту, капа кылып коюшту дейли. Башка жагын карап көрсөк, мындай мамиледен улам менин Кудай менен мамилем да жоголдубу? Кудай да мага башкача көз караш менен карап калдыбы? Ал да мени сүйбөй калдыбы? Мени адамдар баалабай коюшса, Ыйса Машаяктын курмандыгы да мен үчүн иштебей калдыбы? Кудай экөөбүздүн ортобузда эмне болду? Эч нерсе өзгөргөн жок. Анын мага деген мамилеси эч өзгөргөн жок. Сырттагы адамдардын мага кылган орой мамилеси, мен каалабагандай мамилеси, Кудайдын мага болгон мамилесин эч өзгөртпөйт.